Саламатсыңарбы, менин кичинекей окумуштууларым? Күндөй жаркып күлөлү, гүлдөй жыттуу болуп, апаларыбызды сүйөлү. Жаркырап чыккан күнүбүзгө ийилип салам айтабыз. Бизди чоңойтуп бапестеп өстүргөн апаларыбызга, аталарыбызга салам айтабыз. Менин кичинекей математик досторум, биз силер менен математика илиминде саякаттап жүрүп, көп кызыктарды үйрөнө алдык. Бүгүн биз силер менен төрттү кошуунун жадыбалы менен таанышат экенбиз. Анда эмесе мен силерди бүгүнкү сабагымдын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Төрттү кошуунун жадыбалы жөнүндөгү билимибизди тереңдетебиз. Мисалдарды чыгарабыз. Ой жүгүртүүбүз, кабыл алуубуз, эске сактообуз, билгичтигибиз, туура сүйлөбүз калыптанат. Тактыкка, тыкандыкка, башкаларды конт коюп уга билүүгө эмне кылабыз балдар? Үйрөнөбүз. Кана балдар, бүгүнкү сабакта эмне кылат экенбиз? Туура, эң негизгиси төрттү кошуунун жадыбалын үйрөнөт экенбиз. Бүгүн биз силер менен төрттү кошуунун жадыбалын таанышып үйрөнүүдө саякатыбызды кызыктуу кылыш үчүн балдар, биз чоң ата менен чоң апабыздын алма багына барып көрбөйлүбү? Биз чоң ата менен чоң апабыз менен бирге салып олтурганыбызга байланыштуу чоң атабыздын алма багындагы кызыл, сары алмалардан үзүп жебейлиби? Чоң атанын кызыл алмаларында так сандар, сары алмада жуп сандар катылган экен. Эгер биз санай алсак, алма бакты аралап, кызыл сары алмалар өздөрү эле биздин чакабызга тола берет дейт. Кана балдар, ошентип чоң атабызга жардам кылып алмаларын теришели. Кана балдар, математик балдарыбыз азыр санай баштайбыз. Кызыл сары алмалар терилип, өздөрү эле биздин чоң атабыздын чакаларын толтурар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсыңар балдар, мына биз саноону дагы эске салып алдык. Эми ушул биз санаган 1-10 чейинки сандардын арасында биз бүгүнкү өтүп жаткан төрттү кошуунун жадыбалындагы 4 саны жуп санбы же так санбы? Туура балдар, эмесе 4 санын жуп сан экенин да таап алдык. Эми амалдарды, тапшырмаларды аткарганга өтөлүк. Биз канчалык ушул берилген тапшырмаларды туура, так аткарсак, чоң атабыз менен чоң апабыздын алма багы тез эле жыйналып, жардам кылган болот экенбиз. Кана, кийинки мисалга көңүл бурабыз. Суммасы 4 болгон амалдарды жаз дейт. Демек балдар, биз эмне кылабыз азыр? Дептерибиз менен иштейбиз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Жаздыкпы? Жакшы, азаматсыңар. Канча амал жазаларыбызды кана өзүбүз байкап көрөлүчү. Суммасы 4 болгон амалдарды жазабыз. Биздин ар бир чыгарган амалыбыз үчүн чоң атанын сыйкырдуу багындагы алмалар терилип, жыйналып турат. Карагылачы. Балдар, бизге кирпилер жардамга келди окшойт. Мына ар бир кирпинин үстүндө алмалар бар экен. Алар бизге терүүгө жардам кылып жатышат. Кана балдар, санайлычы. 3 алма менен 1 алманын суммасы канча болду? Башкача айтканда, 3 менен 1-дин суммасы канча? 4. Азаматсыңар. 1 менен 3-дин суммасы канча? 4. Балдар, тигине дагы бир кирпич уркап келе жатат. Үстүндө 2 алмасы бар экен.
Биз ага дагы 2 алманы кошуп койсок канча алма болот? 4 алма болот экен. Ой Азамат, бардыгы 4 деген сумманы алыш үчүн бирди канча жолу кошобуз балдар? Бир санын 4 жолу кошот турбайбызбы? Азаматсыңар, азаматтарым менин. Мына чоң атабыздын бир сыйра алмаларын дагы терүүгө жардам көрсөттүк. Азыр эми кийинки 3-чү мисалды карап көрөлүчү балдар. Оңой эле көрүнөт, себеби биз математик балдарбыз да, чыгара алабызбы? Ооба, чыгара алабыз. 4 менен 4-түн суммасы баары 8. Азаматсыңар. Балдар, бул мисалдарды чыгарууга тигине койнектер келатат окшойт. Койнектер жардамга келатат. Кана, ошондо алмаларыбыз мындан да тездик менен терилет экен. 1 менен 4-түн суммасы канча? 5. Туура, азаматсыңар. Ал эми 2 менен 2-нин суммасы канча? 4. Туура айтасыңар. 2 менен 4-түн суммасы канча? 6. Азаматсыңар. 5 менен 4-түн суммасы 9. Муну да туура таптыңар. 3 менен 4-түн суммасы канча? 7. Ой азаматтар, туура таптыңар муну дагы. Балдар, каалаган санды 0го кошсок кандай болчу эле эрежебиз? Балдар, каалаган санды 0го кошсок кандай болчу эле эрежебиз? Каалаган санды 0го кошсок, ошол сандын өзүн алабыз. Демек, 0 менен 4-түн суммасы канча? 4. Азаматсыңар, азаматтарым менин. 6 менен 4-түн суммасы канча? 10. Мына балдар, биз 3-чү мисалды аткарууга дагы чоң жардам көрсөтүп, чоң атабыздын алмаларын терүүгө жардам бердик. Балдар, карагылачы, тигинде биздин чоң апабыз түшкү тамакка чакырды. Жүргүлө курсагыбызды тойгузуп анан алма теребиз. Тамактанаар алдында баарыбыз эмне кылышыбыз керек эле балдар? Туура айтасыңар, колду жууш керекпиз. Колду жуурдун астында бизге берилген 4-чү маселени чыгара кетели. Мына 2 кутуга 4төн самын салынган. Кутуларга бардыгы канча самын салынган дейт. Демек, кутудагы самындардын санын табышыбыз керек экен. Туура балдар. 4 менен 4-түн суммасы канча экен? 8. Демек, 8 самын салынган ар бирибиз ушул бирден самынды алабыз, колубузду жууп, тамактанууга отурабыз. Маселени чыгаргандан кийин чоң апабыз бизге азыр таттуу тамактарды берет. Чоң ата алманын бутактарын ченегенге буйрук берди. Кана, ченеп сызып көрөлүчү. Маселени карасаңар, 5-чи маселени. 5 сантиметр кесинди сыз. Аны дагы 4 сантиметрге узарт. Кесинди канча сантиметр болуп калды? Ал 1 дециметрден узунбу же кыскабы? Мына балдар, көрдүңөрбү, биз 2 суроого жооп беришибиз керек экен. 5 сантиметрлик кесинди сызабыз дагы, аны 4 сантиметрге узартабыз. Бардыгы канча сантиметрлик кесинди болуп калат? Туура, 9 сантиметр. Эми ушу 9 сантиметрлик кесинди 1 дециметрден узунбу же кыскабы? Албетте кыска.
Себеби bir дециметрде канча сантиметр бар балдар? 10 сантиметр бар, туура айтасыңар азаматтар. Демек bir дециметр чоң 9 сантиметрден деп белгилейбиз, Балдар, биздин тамактанып бүткөндөн кийин тигине анарычка чуркап келатат го. Колдорунда алма бар экен, карасаңар. Анара терилген алмалардан алып келип табакка салды. Кана балдар, санайлычы. Биздин табакта 3 алма бар. Анарага 5 алма жана 3 алмурут салды. Бардыгы канча жемиш болуп калды? Кана, ушул маселени чыгарсак, чоң атанын чакалары толот дагы. Биз бүгүнкү алма бакты алмаларды толук жыйнаган болот экенбиз. 3 алма, анара алып келген 5 алма менен 3 алмуруттун баардык санын табабыз. Демек, 5 алма менен 3 алманын суммасы канча? 8, туура айтасыңар. Баардыгы 8 жемиш экен. Эми, бизде мурунку табакта 3 алма бар эмес беле? 8 жемишке 3 алманы кошобуз. Ооба балдар, 11. Демек, баардыгы 11 жемиш болуп калды. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү чоң атанын алма багына аябай жардам бердик. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Демек, биз бүгүн силер менен санга 4 кошууну үйрөндүк. Мисал маселелерди чыгардык, туурабы? Чоң атанын, чоң апанын тапшырмаларын аткардык. Эми балдар, 7 жана 8 мисалдарды үйгө тапшырма катары алабыз. Суммасы 5 болгон мисалдарды жазып дептерибизге кийинки жаңы темага даярданат экенбиз. 4-тү кошууга 5 мисал жазып келебиз. Бүгүн биз 4-тү кошуунун жадыбалын жакшылап үйрөнбөдүкпү? Демек, биз оңой эле жаза алабыз бул тапшырманы.